Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an ayet aytat. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صدق الله العظيم. Erkekler ayaldan üstünmürök. Ayалдан üstün, ayal erkектің қарамағында. Анкен Аллах алардың кебірін үстіне пазилетті қылып қойды. Жана еркектер өз малдарынан аялдарына сарпташат. Эми диндар тақуа аялдар кимдер? Алар баш үйүүчүлөр. Жана Алла Таала сактаган себептен аларга сактоого буйрулган нерселерди сактоочулар. Баш үйүүчүлөр жана абирин сактоочулар. Караңыздар. Аллах субхану таала караңыздар Азирети Адам алейхиссаламды жаратып аны жалгыз алтырган жок. Азирети Адам алейхиссалам бейиште жыргалчылыкта эч кандай машакаты жок, рахат боло турган жерде болсо дагы, бирок ал жерден өзү жалгызсырады. Жалгызсырап, караңыздар, адамдын баардык нерсеси болсо дагы, демек ага бир нерсе жетишпейт, ал ким? Жубайы, аял заты. Муну эң биринчи пайгамбар, биринчи Адам алейхиссалам өзү бейиште болуп жатат. Рахаттын үстүндө эч кандай машакат, жумуш, эч нерсе жок, эч кандай түйшүк жок. Бирок бир нерсе жетишпейт, ал ким экен дейт? Аял заты ал. Азирети Адам алейхиссаламга Алла Таала обо энебизди кошуп жаратты. Обо энебизди Алла Таала жаратканда, караңыздар, Адам алейхиссалам денесинде сөөгүктөр бар. Алла Таала Адам алейхиссаламды топурактан жараткандай, обо энебизди дагы топурактан өз алдынча жаратса болот эле. Туурабы? Же башка эле бир нерседен жаратып койсо болот эле. Бирок Алла Таала жараткан зат, Алла Таала анын данышмандуулугун караңыз. Алла Таала Адам алейхиссаламдын сол кабыргасынан жасады. Жараттанды. Бут сөөгүнөн эмес, караңыздар. Баш сөөгүнөн эмес, денесиндеги башка бир түз сөөгүнөн эмес да. Бут сөөгүнөн жаратып, аны тебелеп, кордоп, ага зомбулук, зордук кыла тургандай кылып, Алла Таала аял затын, эркектин Адам алейхиссаламдын бут сөөгүнөн жараткан эмес. Бүгүнкү күндө зордук кылып, аларга зулум кылган эркектерге айтар сөзүм. Ошол аял заты ал сиздин жубайыңыз болушу мүмкүн. Ошол аял заты карындашыңыз, эжеңиз болушу мүмкүн. Таэжеңиз, апаңыз, тайэнеңиз, кайсыл эле болбосун. Ошондой эле аял затын Алла Таала Адам алейхиссаламдын баш сөөгүнөн жаратып койгон жок. Аялдар эркектин үстүнө отуруп алып, үйдү башкарып, эркектин мээсин жейиш үчүн андай кылып жараткан жок, урматтуу угандар. Алла Таала жараткан зат, Алла Таала обо энебизди Адам алейхиссаламдын сол кабыргасынан жаратып койду. Оң жак тараптан эле болот эле, бирок сол кабыргасынан, жүрөккө жакын болгон кабыргасынан. Билесиздерби, бул дин уламалар айтып жатат. Ошондой эле дүйнөлүк да уламалар айтып келет. Азыркы учурда изилдөөнүн негизинде адамдын денесиндеги сөөгүктөрдүн, ар бир эркектин сөөгүктөрүнүн негизги составын карап көрсө, бири-бирине окшобой турган бир сыфаты бар да. Бири-бирине окшобой турган. Кабырганыкы башка, мисалы, бут сөөгүктүкү башка, баш сөөгүктүкү башка. Бирок аялдын баардык дене түзүлүшүндөгү сөөгүктөрүн карап көрсө, баары тең, баардык сөөгүк бир сөөгүктүн составындай. Кайсыл сөөгүк айтайын аны? Жараткан зат Алла Таала кайсыл нерседен жараткан? Сол кабырга. Ошо эркектин сол кабыргасынын составы кандай болсо, негизги составы ошонун составындай. Караңыздар, бул изилдеп окумуштуулар айтып жатат муну. Эми жараткан Алла Таала муну канча адамзатты жаратардан алдын эле биринчи адам, биринчи эне, караңыз, Адам алейхиссалам обо энебиздин жаралуусу. Көп ишара бар бул нерседе, көп данышмандуулук бар. Жүрөккө жакын тутуп, ага жумшак мамиле кылып,
ошо ийри кабырга кыйшык болсо дагы ийри болуп аны менен кошо жашаганга. А биз эмне кылабыз? Сабырсыздыгыбызды көрсөтөбүз өзүбүздүн. Кичине эле бир нерсе жакпай калса, ызыгчы кылып жана башка нерсе бүгүнкү күндө. Бирок Алла Таала эмнеге өкүм берди эле? Эмне өкүм берди эле? Пайгамбар алейхиссалам хадисте айтат: "Хиярукум ли ахликум." Силердин эң мыктыңар, эң жакшыңар үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылганы. Хиярукум ли нисаикум. Силердин мыктыңар, эң жакшыңар аялдарына жакшы мамиле кылгандар. Аялдарына жакшы мамиле кылгандар. Албетте аял алсыз болот. Эркек күчтүү. Эркектин өзүнүн максаттары бар. Өзүнүн милдеттери бар. Аялдын өз милдети бар. Бирок ошо милдет аткарууда албетте кемчилик болот сөзсүз түрдө. Алла Таала бул аятта ишара кылганда караңыз, эркектерди Алла Таала фазилеттүү кылып койду. Эркектердин карамагында аялдар. Алла Таала алардын кебирин үстүнө фазилеттүү кылып койду. Эркектер өзүнүн малынан аялдарына сарпташат, багат аларды, карайт балдарын. Бирок аялдар болсо ошо менен биргеликте эмне кылат алар? Эркектерине баш ийүүчүлөр. Бул аятта ишара караңыздар. Диндар, таквар, фассалихат. Диндар, таквалар кимдер алар? Алар күйөөлөрүнө баш ийгендер дейт. Хафизатул лил гайби ма хафизаллах. Ошол кайсы нерсеге сактоого бул өкүм бурулган болсо, күйөөсү жогунда бул ошо абирине, күйөөсүнүн мал мүлк дүйнөсүнө кыянат кылбастан сактагандар. Мына ушулар диндар, таква аялдар дейт. Эми албетте Алла Таала тең менен тең кабыл менен дегендей, кыргыздын жакшы макалы бар туурабы? Эркек өзү кандай болсо, аял деле ошондой болот да. Анан аялынан бир жакпаган сыфатын көрүп алып эле ага бир зулум кылып, жаман мамиле кылуу бул адилетсиздик, урматтуу туугандар. Сиз жубайыңызды, аялыңызды жакшылап бир карап көрүңүз. Мындай капталдан экөөңүздөрдү салыштырып көрсөңүз, канчалык деңгээлде окшоштугун табасыз. Себеби жараткан зат Алла Таала ыйык аятта: "Ал-хабисату лил-хабисин, вал-хабисуна лил-хабисат, ат-таййибату лит-таййибин, ват-таййибуна лит-таййибат." Бузуку жаман аялдар, бузуку жаман эркектер үчүн. Бузуку жаман эркектер, бузуку жаман аялдар үчүн. Өзүңүз бузуку иш кылсаңыз убагында, аялыңыздан ошону көрүп коюп, анан жаман көрөсүз. Сиз өзүңүз күнөөлүүсүз ошого. Кандай аял сизге туш келип калганы тагдыр. Бирок көбүнчө бул мындай жалпы эреже, эри кандай болсо аял деле ошондой болот. Сиз амалдарга сустук кылып, ибадатка сустук кылып, намазыңызды 5 убакыт турзулбай атасыз, мисалы, алдап коесуз анча-мынча, арам нерсени жеп коесуз, аялыңыз да ошондой болот. Анан аялдан мына нерсени көрсөк, биз өзүбүздү ээр санап, биз Алла Таала фазилеттүү кылып койгон деп, анан өзүбүздү көтөрмөлөбүз, менменсинебиз да. Жок, урматтуу туугандар. Алла Таала мээримдүү. Дагы бир аятта Алла Таала айтат: "Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азважан литаскуну илейха ва жа'ала байнакум маваддата ва рахма. Инна фи залика лааятин лиқауми ятафаккарун." Алланын жалгыздыгына ишара кылуучу, даллат кылуучу белгилерден силердин өзүңөрдөн жубай жаратып койду дейт. Алла башка нерседен жараткан жок, оттон жаратып койгон жок, башка бир нерседен жаратып койгон жок. Жок, адамдын өзүнөн, эркектин өзүнөн эле. Эми ошого мухаббат, мээримдүүлүк, жакшы мамиле кылыш үчүн ага. Литаскуну илейха, ал аркылуу бир саканат, тынчтык табыш үчүн. Ва жа'ала байнакум маваддата ва рахма, силердин ортоңордо сүйүү жана мухаббат кылып кой дейт. Сүйүү, мухаббат, мавадда, мээримдүүлүк, рахма. Караңыз, сүйүү, мээримдүүлүк кылып койду. Мына ушул нерседе Алланын жалгызына даллат кылуучу. Инна фи залика лааятин лиқауми ятафаккарун. Акыл ээлер үчүн, баары өзү акыл эстүүдө эстейбиз да, мына ушулар үчүн ишара белгилери бар дейт. Демек, Пайгамбар алейхиссалам дагы Алла Тааланын өкүмүнө баш ийип караңыздар. Аялдарына кандай мамиле кылды? Силердин эң жакшыңар аялыңарга жакшы мамиле кылган деди. Пайгамбар алейхиссалам кандай мамиле кылат эле өзүнүн аялдарына?
Күндөр биринде пайгамбар алейхисалам жөнүндө окуя айтылат. Сахабалар менен ушундай бир мажлисте отуруп, үйдө дасторкондо отуруп, анан тамак бышат, мына бышат деп отурган учурда пайгамбар алейхисалам адашпасам Хафса энесинин үйүндө эле бөлмөсүндө ал турда парда жөнүндө аят өкүм чүрөг эле. Анан сахабалар менен отуруп сүйлөшүп жатып, мына тамак келет деп дасторкон коюлат деп күтүп турган учуру. Анан пайгамбарыбыздын башка жубайларынан бир кызматчыны жөнөтүлүп, ошо кызматчы тамак көтөрүп келет колуна. Тамак көтөрүп келип үйгө келет да, анан эшикти такылдатып берет дагы. Бергенде Хафса энезаны көрүп бир аз кызгана түшөт да. Кызганып, мен тамак жасап мен берейин деп атсам, бул каяктан келди бул тамак? Мен эмне муктажмын бул нерсеге деп бир кызгана түшөт дагы. Анан кызматчынын колуна чаап ийсе, баягы тамагы менен кошо жерге түшүп кетет да. Идиш сынып калат, тамак жерге чачылып кетет. Пайгамбар алейхисалам жанында турат, жанында сахабалар турат. Элестетиңиз. Сиз досторуңуз менен үйдө отурасыз, мисалы ашканада отурасыз. Аялыңыз кызмат чап келсе, колуна чайып жерге түшүрүйдү. Ошол эле сөкүшү мүмкүн да туурабы? Мындай бизге окшогон эркек аялы сөкүшү мүмкүн, тепиши мүмкүн. Сен жиндисиңби, сен мени уят кылдың го деп шерменде кылдың деп. Туурабы? Биздин сабырыбыз ошого эле жетет да. Мейли досторун көзү сөкпөсө дагы, бирок кийин сөзсүз чыгарат да ал нерсени, туурабы? Чыгарабыз ал нерсени. Бирок пайгамбар алейхисалам андай кылган жок. Пайгамбар алейхисалам урду аялын? Жок, урган жок. Жемелеп сөктүбү аны? Кийин шашпай тур, коноктор кетсин, сазайыңды октам деп айттыбы? Жок, андай айткан жок, урматтуу угандар. Пайгамбар алейхисалам не кылды? Гаррат уммукум, силердин энеңер кызганды дейт пайгамбар алейхисалам. Сахабалар кайрылып, гаррат уммукум, силердин энеңер кызганды деп сахабалар айтты. Анан унчукпастан караңыз, жерде жаткан жанакы тамакты терип алып, чогултуп, сахабалар менен кошо тамак тандоо ошону. Канчалык кичипейилдүүлүк караңыз. Кичипейилдүүлүк деген жалпы элге эмес да. Уламалар айтмакчы, аялың сени шейх десе, ошондо гана шейх болосуң дейт. Мындай улуу урматтуу бир диндар, таква адам деп аялың качан сени айтканда, ошондой диндар адамсың, таквасың деп. Анда чындап эле таква адам болосуң дейт уламалар. Пайгамбардын кичипейилдүүлүгү. Жердеги тамакты чогултуп алып, сахабалар менен чогуу жеп, Хафса бышырган тамакты алып кайра жанакы башка бир эмеге идишке салып туруп, анан кайра жөнөтүйдү. Жөнөткөн аялына тамак берген баягы башына, жөнөтүйдү кызматчысына. Пайгамбар алейхисалам кандай кылды? Мына биз үчүн үлгү.